Саламатсыздарбы урматтуу студенттер. Бүгүн сиздер менен биз лекциялык сабак өтөбүз. Алдыңыздарда Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин окутуучусу Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Бүгүнкү лекциябыз миң ичиндеги сандарды көбөйтүү жана бөлүүнү окутуу методикасына арналмакчы. Анда эмесе сабакка көңүл бура баштаңыздар. Лекциянын максаты миң ичиндеги сандарды ооз-эки көбөйтүү, бөлүү, мамча түрүндө көбөйтүү, бөлүү эрежелерин билесиздер, маанисин түшүнөсүздөр. Эки бөлүктүү күндөлүктү толтуруп, АВНден порталдан жөнөтөсүздөр, Zoom'га кайтарым байланышка киресиздер. Анда эмесе лекцияда каралуучу суроолор же талкууланчу суроолорго көңүл буралы. Миң ичиндеги сандарды ооз-эки жана жазуу жүзүндө көбөйтүү, миң ичиндеги сандарды ооз-эки жана жазуу жүзүндө бөлүү, өзгөчө учурларда көбөйтүү жана бөлүү маселелерине токтолобуз. Алгач, амалдарды аткарууда пайдаланылуучу закондор жана эрежелер башка буга чейин көтөрүлгөн темалардан айырмачылыгы барбы же жокпу, ошолор боюнча карайлы. Биз буга чейин жүз ичиндеги сандарды көбөйтүүдө колдонулган математикалык закон жана эрежелер миң ичиндеги сандарды көбөйтүүдө дагы колдонулууга тийиш. Алар сумманы санга көбөйтүү, санды суммага көбөйтүү эрежелери. Жакшылап көңүл бурсаңыздар, бул жерде жаңы разряддык түшүнүк гана кошулат. Айырмачылык сиздерге жеткиликтүү түшүнүктүү болуш үчүн 3-класстын окуу китебиндеги 2, 3 жана 4 орунду сандарды 1 орунду санга көбөйтүү темасындагы айырмачылыкка көңүл буралы. Биз буга чейин жүз ичиндеги сандарды көбөйтүү эрежелери менен таанышканбыз. Миң ичиндеги сандарды айырмачылыгын карасаңыздар, бул жерде 2 орунду санды 1 орунду санга көбөйтүү менен 3 орунду санды 1 орунду санга көбөйтүү мисалы кадимкидей эле биз азыр айткан сумманы санга көбөйтүү эрежесин колдонуп түшүндүрүлүүдө. Эмне айырмачылык көрүп турабыз? Демек, 2 орунду сандын бирдик жана ондугу тиешелүү разряддык кошулуучуларды биз разряд кошулуучулар түрүндө жазып алып, ар бир кошулуучуну ошол санга көбөйтүп жыйынтыктарын алуудабыз. Ал эми 3 орунду санда андан өзгөчөлүгү бирдик, ондук жана жүздүк деген разряд айырмачылыгы бар экен. Ошол менен биз тиешелүү санды, көрүп жаткан санды разряддык кошулуучулар түрүндө жазып алып, жыйынтыгын алабыз. Демек, одоно өзгөчөлүк жок бул жерде, болгону 3-чү разряддык бирдик пайда болду. Келиңиздер анда ушул тапшырманы төмөнкүчө көрсөтмөлүү түрдө түшүндүрүүгө аракет жасайын. Анткени биз окуучуларга ошол алгоритмди туура кадамдар менен аткартууга үйрөтүшүбүз керек. Алар маанисин туура түшүнүүгө биз жол көрсөтүп беришибиз керек. Андыктан мына мисал жазылды. Ал 3 орунду санды 1 орунду санга сумманы санга көбөйтүү эрежесин колдонуп чыгарылды. Санды биз алгач разряддык кошулуучулар түрүндө жазып, андан соң кошулуучулардын ар бирин ошол санга көбөйтүп, алынган жыйынтыктарды суммасын таап жазып чыктык. Бул жерде балада көптөгөн көндүмдөр калыптанат. Анткени ал биринчиден санды разряддык кошулуучу түрүндө жаза алыш керек. Экинчиден ошол жүздүктөрдү, тегерек жүздүктү, бүтүн ондукту таблицалык көбөйтүүнү билсе, бул тапшырманы аткара алат. Демек, ошол эрежелерге таянып, төмөнкүдөй жыйынтык болду. Сиз төмөнкүчө ой жүгүртүшүңүз керек. Алгач санды разряддык кошулуучулар суммасы түрүндө жазабыз. Андан кийин аны 7ге көбөйтөбүз деп түшүндүрөсүз. Андан соң кошулуучулардын ар бирин ушул санга көбөйтөмүн деп айтасыз. Андан соң алынган жыйынтыктарды кошуп келип чыккан суммасы кошулуучулардын берилген эки сандын көбөйтүндүсү деп аталат. 3 орунду сандарды 1 орунду санга көбөйтүү алгоритмине токтололу. Биринчи учурдагы эле мисалды ооз-эки эсептөө учурунда аткаруу алгоритмине көңүл бурсак, азыр ошол эле мисалды мамча түрүндө, башкача айтканда жазуу жүзүндө кандайча аткарууну балдарга түшүндүрүү методикасына көңүл бөлөлү. Демек, ал үчүн төмөнкүчө ой жүгүрт деп айтабыз окуучуларга. Андыктан биз биринчи туюнтманы мамыча түрүндө кантип жазуу алгоритмин балдарга үйрөтүшүбүз керек. Ошол себептен биз аларга кантип жазуу алгоритмин билгенден кийин ишти алып баруу жеңил болот. Бул менен эмне демекчимиз? Демек, жүздүктөрдүн бизде 3 орунду санды 1 орунду санга көбөйтүү болуп атат. Ошондуктан экинчи көбөйтүүчүбүз 1 орунду гана сан болгондуктан бирдиктин алдына бирдик жазылат, калганы өзүнүн ордунда позициясы боюнча жазылат дагы. Көбөйтүү белгисин алардын ортосуна койгондон кийин сызыкчаны коюп, анан амалды аткаруудан баштайбыз. Экинчи,
эмне ишти аткаруудан баштайт экенбиз? Биз бирдиктерге көбөйтүп баштайт экенбиз. Экинчи көбөйтүүчүнү 7 менен 7-ни көбөйтсөк 49, 49да 9 бирдик бар, бирдиктердин алдына жазабыз. Ондукту ондуктарга ый карабыз. Аны үстү жака жазып койбосок көбүнчө биз эске сактайбыз. Дагы кээ бирде биз көңүлгө сактайбыз деп айтышат, ага караганда жаздырып койгон ыңгайлуу. Андан кийинки биздин аткара турган операция бул ондуктарга көбөйтүү. Башкача айтканда 7 менен 6-ны көбөйтсөк 42. Аны биз ыйгарылган 4 менен 46 болот. 6 ондукту ондуктардын алдына жазабыз, 4-тү жүздүктөргө ыйгарабыз. Андан соң жүздүктөргө көбөйтүү операциясы калды. Демек 7 бирдикти биз 4 жүздүккө көбөйтсөк 28, ыйгарылган 4 менен 32 болот. 32нин андан жогорку разрядка ыйгара турган бирдик жок болгондуктан өзүн жазабыз. Демек келип чыккан сан бул эки сандын көбөйтүндүсү деп аталат. Болгондо да мамча түрүндө же жазуу жүзүндөгү аткаруу. Кезектеги суроого өтөлү. Бөлүү маселеси. Жүз ичиндеги сандарды бөлүүгө тиешелүү болгон закон эрежелер миң ичиндеги сандарды бөлүү үчүн дагы орун алат бекен? Ошолор боюнча сөз козгоп, төмөнкүлөргө көңүл буралы. Бөлүүнүн мазмунуна көңүл буралы. Демек, тандоо жолу менен бөлүү деген эрежени биз буга чейин таанышканбыз. Жүз ичиндеги сандарды бөлүүдө бул эреже эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Мында биз тандоо жолу аркылуу бир нече сандарды көбөйтүп көрүп, башкача айтканда көбөйтүү менен бөлүүнүн өз ара байланышын эске алып, ушул жол менен тапшырманы аткарсак болот. Бирок буга убакыт аябай көп кетет, эффективдүү болуп эсептелбейт. Ошол себептен андан көрө башка эрежелерди колдонгон ылайыктуу. Бирок бул эреженин да балдардын билип коюусу жакшы. Анткени зыяндуулугу жок. Эми бөлүүнүн алгоритмине көңүл буралы. Караңыздар, бурч боюнча же мамча түрүндө жазып алабыз. Башкача айтканда, мондай алып сызып жазганды балдарга үйрөтүү дагы бизге кыйынчылыкты жаратат. Андан соң экинчи биз толук эмес бөлүнүүчүнү ажырата алышыбыз керек. Башкача айтканда, буну менен биз эмнени аныктайбыз? Тийиндиде келип чыккан сандын цифралардын саны канча экенин аныктайбыз. Мына көңүл буруп карасаңыздар, биз жогорку разрядты ажыратып алалы десек, 3 жүздүктү 5ке бөлө албайбыз. Анткени андыктан 3 5тен кичине болгондуктан биз андан кийинки разряддык бирдикти ажыратып алабыз. 32 ондук. 32 ондукту 5ке бөлөбүз. Балдарга кандайча суроо бериш керек? Балдар, 5 менен кайсы сандын көбөйтүндүсү 32 жакын же барабар? Албетте, алар өздөрүнүн оюн айтат, бирок биз ага чейин эмне үчүн мынтип ажыратып алганын маанисин түшүнүп алыңыздар. Натыйжада келип чыккан тийиндик канча орундуу экендигин көрүп турабыз. Демек, ондуктардан келип чыккан тийиндибиз 1 цифра, андан кийин бирдиктерден кийинкиси 1 цифра, экөө 2 орундуу сан келип чыгат экен. Демек, амалда аткарууну бөлүүнү баштадык. Тийиндиге биринчи цифраны жазып, мен жана сиздерге айткандай, 5 менен кайсы сандын көбөйтүндүсү 32 жакын же барабар дегенде, балдар албетте таблицалык көбөйтүүгө таянып 6 деп айтса, анда 5 менен 6-нын көбөйтүүсү 30-ду жазып, калдыкты табабыз дейбиз. Демек, калдык 2ге барабар. Андан соң, демек, кийинки разряддык бирдикти алып түшөбүз. Ал 5. 5ти алып түштүк. Алып түшкөндөн кийин биз бул жерге суроо беребиз балдарга. 25 санын 5ке бөлсөк канча же 5 менен канчанын көбөйтүндүсү 25ке барабар? Албетте 5тин. Демек, экөөнүн көбөйтүүсү 25ке барабар, айырма 0го барабар болду. Эгер калдык 0 болсо, демек мисал чыгарылды. Демек, 325 менен 5 сандардын тийиндиси 65ке барабар. Эмне өзгөчөлүгү бар? Демек, биз өзүбүз азыр эле айтып кеткендей, бөлүүнү аткарууда жогорку разрядды ажыратып алып, ошого ылайыктуу тийиндилерди тандайбыз дедик. Ошондо бизде 9 жүздүктү 2 бирдикке бөлгөндө 4 жүздүктөн тиет. Демек, эң жогорку разрядды ажыратып алуудан тийиндинин 3 орундуу сан келип чыгары көрүнүп турат. Ал эми экинчи учурда биз 5 жүздүктү 6 бирдикке бөлө албайбыз, анткени 5 6тан кичине. Ошондуктан тийиндини тандоодо биз өзүбүз айткандай эле үстү жактагы белгилерге ылайык 2 орундуу сан келип чыгары көрүнүп турат. 9 менен 6-нын көбөйтүндүсүн жазып алып, 55-тин алдына айырмасын тапсак, калдыгы 1 экен. Демек, андан кийинки разряддык бирдик 8ди алып түшкөндө 6 менен 3-түн көбөйтүндүсү 18. Ошентип өзгөчөлүгү ушундай экендиги байкалды. 3 орундуу санды 2 орундуу санга бөлүү өзгөчөлүгүнө токтололу. Анткени 1 орундуу сандарды жакшы түшүндүңүздөр деп ойлойм. Анда эмесе 475 менен 25 сандардын тийиндисин аныктоо учуруна көңүл бөлөлү. Демек, бул жерде биз жогорку разрядды ажыратып алганда, эң чоң жогорку разряд жүздүк болгондуктан жүздүгүбүз 4, 4'тү 25ке бөлө албайбыз, анткени 4 25.
Ошол себептен андан кийинки разряддык бийликти ажыратып алдык 47 ондук. 47 ондук менен 25-тин тийиндисин аныктоодо биз бир санын беребиз. Анткени 25 менен бирдик көбөйтүндүсү 25 экини бергенде ашып кетет. Ошол себептен алардын айырмасын тапсак калдыгы 22, андан кийинки разряддык бийликти алып түштүк 5ти. 225 келип чыкты. Балдар үчүн мына 1 деген тиңдини табуу, биринчи толук эмес тиңдини табуу оңой эле. Анткени кичине санга көбөйткөндө ооз эки аткара алат. Ал эми 225 санын алыш үчүн аны биз сөзсүз балдарга жанында мамча түрүндө көбөйтүү алгоритмине таянып, жазып, өздөрү көзү менен көрүп, чындап эле экөөнүн көбөйтүүсү 225 болот деп ынангандан кийин ошол санды биз көрүп атабыз. Демек чын эле 9га көбөйткөндө туура жооп алынды да, ошол себептен 9ду анан тийиндиге жазып, андан кийин биз ошол цифраны жазгандан кийин биз экөөнүн көбөйтүндүсүн бул жака 225-тин алдына жазып, калдыгы 0 экендигине ынанып, бизге белгилүү болгондой көбөйтүү жана бөлүү үчүн өзгөчө учурлар бар. Аларды эске салсак, кайсы учурлар үчүн дайыма бизде балдарга ыңгайлуулук жаратат. Эми биз башка мисалдардан өзгөчөлөнгөн бүтүн ондук, бүтүн жүздүк сыяктуу амалдарды аткарууда бир гана аны биз ооз эки учурда эмес, мамча түрүндө да аткаруу жолдорун карап көрсөк болот. Ал үчүн төмөнкүлөргө көңүл бурушуңуздар керек. Биринчи кадимкидей эле башка амалдарды аткарган сыяктуу мамча түрүндө, туйутманы мамча түрүндө жазууну балдарга үйрөтөбүз. Мында өзгөчөлүгү бар үчүн өзгөчө учур деп аталат. Демек, алгач берилген биринчи көбөйтүүчүбүз 3 орунду сан, бирок ал кандай сан экен? Албетте бүтүн ондук, 67 ондук, 670 санында бирдиктин позициясына 0 турат. Ошол себептен эми биз экинчи көбөйтүүчүнү эмне үчүн ондуктардын алдына жаздык деген суроо пайда болот. Анткени биз бүтүн ондуктарга көбөйтүүдө ошентип жылдырып жазсак болот. Бүтүн жүздүк болсо жүздүктүн алдына жазабыз. Андан соң биз кадимкидей эле операцияны биз өзүбүз билгендей аткара баштайбыз. Ондуктарга көбөйтөбүз, анткени бирдигибиз 0, көбөйтүп баштабыз. 7 менен 7 49, 9ду бирдиктердин алдына жазып, 4-ün ондуктарга ыйгарабыз. Андан соң жүздүктөргө көбөйтөбүз. Демек 6 менен 7-nin көбөйтүүсү 42, 4 менен 46 болот. 46-нын 6-сын жазып, андан жогорку разрядка жазалы десек, андан жогорку разрядда сан жок, ошон үчүн өзү жазылат. Аягында биз өзүбүз эске албай жылдырып жазган 0ду улап жазып коебуз. Анда эмесе төмөндө сиздерге жөнөтүлгөн АВМ порталы аркылуу жөнөтүлгөн лекциялардын ичинде биз көңүл буруп өзгөчө токтоло турган дагы бир нерсе, сиздерге бардык алгоритмдер жанында кандай болуп жазылыш керек, кандай учурлар болуш керек, бөлүү амалын жазуу жүзүндө алгоритм калыптандырууга карата кандай этаптар бар экен, биз ошолорду балдарга аткартууда биз кандай кыйынчылыктарга туш келет экенбиз, ушул нерсенин бардыгын көңүл буруп, мына эрежелер жазылып турат. Бөлүү амалын жазуу жүзүндө аткарууда төмөнкү этаптар калыптанат экен, азыр эле айтып кеттим мен сиздерге. Бир орунду санга бөлгөндөгү учур, башкача айтканда биринчи толук эмес бөлүнүүчү бир орунду болгон учур. Андан кийин экинчи этапты көрдүңүздөр, бул биринчи толук эмес бөлүнүүчү эки орунду болгон учур. Андан соң 0 катышкан учурду айттык, ортосунда же аягында 0дор менен аяктоочу сандар жөнүндө токтолдук. Ошол нерселердин бардыгын эске алып, мына жанында конкреттүү кадамдар менен жазылып турат. Алгач мен жүздүктөрдү бөлөм. Ушул эрежелерди сиздер өзүңүздөр жатка билишиңиздер керек. Башкача айтканда маанисин жакшы түшүнүп, мектепке барганда окуучуларга түшүндүрүүдө ушул нерсенин ар бирин конкреттүү түрдө зерикпестен түшүндүрсөңүз, анда сизде окуучуларыңыздарда кыйынчылыктар жаралбайт. Бул амалды өздөштүрүү жеңилдик жаратат. Ошол себептен мына дагы бир сыйра көз жүгүрүп чыгалы. Өзгөчө учурларды биз айтып кеттик. 0 менен аяктаган учурлар дедик. Башкача айтканда биз көбөйтүүдө мына мисал турат. Мисалга деле көңүл бурсаңыздар. Бүтүн ондуктарга көбөйтүүдө же бүтүн ондуктарды көбөйтүүдө биз сөзсүз каалаган топтоштуруу касиети колдонулуп жатат. Бул жерде 35 менен 20 сандардын көбөйтүүсүн табыш үчүн биз сөзсүз түрдө экөөнүн бирөөсүн көбөйтүүчү түрүндө жазып алышыбыз керек. Мисалы 20-ны эмне үчүн жаздык? Себеби 22 бүтүн ондук. Ошол себептен биз ажыратып алдык да 35 менен 2-nin көбөйтүндүсүн 70ти оңго көбөйтүш үчүн 0дорду эске албай 7 менен 1-nin көбөйтүүсүн жазып, анан 0дорду улап жазабыз. 53 санын оңго көбөйтүш үчүн демек 0ду эске албай 1ге көбөйтүп гана 0ду улап жазабыз. Канча 0 болот? Андан соң 30га көбөйтүүдө деле мына ошо бул жогорудагы аналогиялуу түрдө биз бүтүн ондуктарды көбөйтүүчүлөр түрүндө туюнтуп алып, анан 0дордун санын эске албай кийин улап жазат экенбиз. Анан сөзсүз түрдө биз дайыма колдонуучу төмөнкү касиеттер бар. Каалагандай санды 0го көбөйтсөк 0 келип чыгат, 0ду каалаган санга көбөйтсөк 0 келип чыгат, 0ду каалаган санга бөлсөк 0 келип чыгат, каалагандай санды 1ге көбөйтсөк өзү келип чыгат,
каалагандай санды бирге бөлсө ошол сан өзү чыгат деген, санды өзүнө өзү бөлсө бирге бир келип чыгат деген эреже касиеттер бир гана 10 içindеги, 100 içindеги сандар менен үчүн эмес, 1000 içindеги сандар үчүн дагы орун алат. Темага арналган материалдардын эң минималдуу өлчөмдөгү маалыматтарды сизге бере алдым деп ойлойм. Сиздер ушул маалыматтарды колдонуп 2 бөлүктүү күндөлүктү түзүп, Zoom'га киресиздер. Ага чейин AVM порталынан лекцияларды жүктөп, маалыматтардын үстүнөн иштеп, таблицаны түзүп, кайтарым байланышка кирүүгө аракет жасайсыздар. Анда эмесе биз сабактын соңунда бул лекцияда өтүлгөн материалдар боюнча суроолорго жооп берүүнү Zoom'да кайтарым байланышта орнотобуз. Андан кийин бош убактыңыздарда келбилге кирип, бизде расписанияда сиздерге көрсөтүлгөн, расписанияда жүктөлгөн ссылка боюнча төмөнкүдөй өзүңүздөр билесиздер, мына группада Multirok деген мына сайттын ссылкасы жазылып турат. Ушул ссылка боюнча кирип, сайты учителейден басып кирсеңиздер, мына тесттер жүктөлгөн. Ушул тесттердин ичинде мына муну көрсөңүздөр, экинчи модуль, бизде экинчи модуль башталды. Демек ушул жердеги тест, экинчи модуль 1 дегенге кирсеңиздер, 1000 içindеги сандар, аларды кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү темасына арналган баардык суроолорду жүктөп койгонмун. Кирип, жооп берип, ушул жерден өзүңүздөр жыйынтыктарын чыгып кете бересиздер. Мен өзүм керектүү маалыматтар боюнча кирип, ким кандай балга ээ болду, кандай өздөштүрүп жатат, аны анализдеп алам. Кандайдыр бир түшүнүксүз суроолор пайда болгон болсо, тизмегин жазып даярданыңыздар. Zoom'га киргенге чейин AVM порталдан жазсаңыздар да болот. Жооп бергенге аракет жасайм. Адабияттар колуңуздарда бар, биздин лекциялык китептер бар. Саламатта калыңыздар.